17 ноябрь студенттердин эл аралык майрамына карата Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде биз таланттарды издейбиз аталышындагы кароо сынагы өткөрүлдү. Иш-чаранын башында окуудагы жетишкен артыкчылыктары жана коомдук маданий иш-чараларда активдүүлүгү менен айырмаланган студенттер Ош шаардык мэриясынын, шаардык кеңештин, Ош шаардык жаштар комитетинин, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин жана Бириккен профсоюз уюмунун ардак грамоталары менен сыйланышты. Сыйлык тапшыруу аземинен кийин 3 бөлүктөн турган сынак өз ишин баштады. Сынакта университеттин курамындагы ар бир түзүмдүн студенттеринен куралган таланттуу жаштардын тобу күч сынашты. Студенттик жаштар комитети менен университеттин маданий эстетикалык борбордун жетекчилиги тарабынан уюштурулган кароодо калыстар тобу тарабынан студенттердин аткаруу чеберчилиги, тандалган теманын артыкчылыгы, сахна маданиятынын сакталышы, таланттын укуралыгы бааланып, таланттуу топтор 4 баскычтагы орун менен сыйланышты. Сынакта баш байгенин ээси гуманитардык факультети, педагогикалык факультети. Куттуктайбыз. Бүгүнкү студенттердин күнүнө карата биздин университетте биз таланттарды издөө сынагы болуп өттү. Ал сынакта биз гуманитардык педагогикалык факультети эң жакшы ийгиликке жеттик. Мугалимдердин жана жюрилердин калыстыгы боюнча мен аябай толкунданып турам. Себеби мен курпалаштарым, студент досторум бизди колдоп, аябай сонун кече болуп өттү. Кароо сынактын жүрүшүндө жекече аткаруучулардан эң мыкты ырчы жана эң мыкты бийчи номинацияларынын чеберлери аныкталып, атайын сыйлыктар тапшырылды. Ушул конкурска биз таланттуу жаштарды издейбиз конкурсуна катышканга абдан сыймыктанабыз. Себеби неге дегенде мен өзбек бийин бийлеп, ушул сахнага чыгып бийлеп бергениме, ал калыстар тобу мени колдогонуна жана койгон упайларына абдан кубанып турам. Барыңыздарга чоң рахмат. Ушул ийгиликке жеткениме абдан кубанычтамын. Студенттердин эл аралык күнүндө өткөрүлгөн бул иш-чара таланттууларды тандап, өнөрлүү жаштарга мотивация берип, өнөр ээлерин коомчулукка көрсөтүү максатында уюштурулган. Кароо сынактын жүрүшү тууралуу 8 университеттин окуу жайыбыздын 8 түзүмү катышты. Алардын даярдыктары ушул 3 атайын бекитилген жобо менен 3 шарт менен жүрдү. Анан жүрүшүндө негизинен мыкты даярдыктагы факультетибиз, гуманитардык педагогика факультетинин студенттерине түзүлгөн жамаат бүгүнкү кароо сынактын баш байгесине жетишти. Даярдыктар жакшы, аракет кылышкан студенттер, анан калыстар тобу дагы бири-биринен көз карандысыз өздөрүнүн ошол тажрыйбасы боюнча, өздөрүнүн адистиги боюнча упайларын көрсөтүп, мен ойлойм, ошол кароо сынактын жүрүшү жакшы деңгээлде жүрдү, жакшы жыйынтыкталды, жеңүүчүлөргө атайын дипломдор, акчалай сыйлыктар тапшырылды. Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинде ушундай чыгаан жаштарга ар тараптуу колдоо көрсөтүп, багыт берип туруу салтка айланып, кезек-кезеги менен мындай иш-чаралар тымсыз өткөрүлүп турат. Сыдыкбек Апиш уулу, Дарбан Алайчиев, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетинин маалымат кызматы.